Акысыз юридикалык жардам алууга жарандар жер, үй бүлөлүк маселе, мурас, ажырашуу процесстери, алимент өндүрүү, ажырашууда мүлктү бөлүштүрүү сыяктуу көйгөйлөргө жардам сурап кайрылышат. Ордо калаанын тургуну Касым Нурматов салык саясатындагы өзгөртүүлөргө байланыштуу суроосуна жооп алды. Налог боюнча кээ бир өзгөртүүлөр кирип атпайбы, ошол боюнча мен консультация алайын деп келдим да. Недвижимосттар боюнча бизде ошол бир үй бар эле, ошону кандай төлөсөк болот, мындай отсрочка болуп кетпесин, налог өз убагында төлөп турайын депчи. Эки недвижимость болсо налог төлөш керек экен, экинчисинечи. Ошол боюнча мурда деле уккан элем, азыр да ошону тактап алдым да. Ошондой эле аталган борборлорго жарандар социалдык жөлөк пул жана пенсиялар, үй бүлөлүк зомбулук маселеси, мындан сырткары кылмыш иштери боюнча да кеңеш сурагандар бар. Пенсиясына кандай кам көрүү керек, азыркы жаштардын мүмкүнчүлүктөрү, мамлекеттик кепилденген ипотекага үйлөрдү кандай жолдор менен алуу жолдору, ушунда кандай болот, ошол жөнүндө суроолор менен жаштарыбыз кайрылып атат. Ал эми чет мамлекетке чыгып кеткен учурда пенсияларынын алуу укуктары кандай болот, ошол жөнүндө суроолор болуп атат. Мисалы чет мамлекетке чыгып, эс алууга чыгып, же балдарына барып келе турган болсо, 3 жылга чейин пенсиясын соцфонд ушу кармап сактап турганга биз милдеттүүбүз. Ошондой суроолорду тактап атышат. Мен чет мамлекетке кетип атып беле деген суроолор. Декада 10 декабрга чейин уланат. 3 күндө 9000 жакын жаран акысыз юридикалык көмөк менен камсыз болду. Бардык аймактарда, республиканын аймактарында 10 күн ичинде өткөрүлөт. Биз дайыма эле ушул декабрь айында өткөрөбүз, декаданы. Ушул сыяктуу эле иш-чараларды ар кандай акысыз юридикалык жардам берүү акцияларын, ошондой эле тилектештик автобусу, мобилдик чыгуусунун алкагында дагы юридикалык акцияны биз квартал сайын өткөрөбүз. Укуктук жактан жардам берүү өнөктүгү көчмө жүрүш форматында жыл сайын өтөт. Дем алыш күндөрү да саат 10:00дөн 16:00гө чейин. Ордо калаада ири соода борборлорунда, калкты тейлөө борборлорунда, ал эми облустун тургундары жашаган жерине жакын мекемеден, акимчилик, мэрия, айыл өкмөтү, нотариалдык конторалардан бекер укуктук кеп кеңеш ала алат. Айта кетсек, калктын аялуу катмары кабылган укуктук көйгөйлөрдү чечүүгө көмөк көрсөтүү үчүн УТРКда акысыз адвокат берүүсү дагы иш алып барат. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Токтоев, Ала Тоо 24.